Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Садыр Жапаров 2026 жылга чейин 50 миңден кем эмес үй-бүлөнү үй менен камсыз кылабыз. Мектеп салбаган өлкөлөрдө түрмөлөр көбөйөт деген сөз бар эмеспи? Өткөн жылы жаңы 42 мектептин курулушу аяктап, 11 мектеп толук оңдоп түзөөдөн өттү. Үстүбүздөгү жылы жалпысынан 204 мектептин курулушу пландалып, жыл аягына чейин анын 100-дөйүн бүтүрүү күтүлүүдө. Ал эми түрмөлөр жөнүндө кеп кыла турган болсок, былтыр 47-чи колонияны Молдовановка айылына көчүрдүк. Анын ордуна болсо кичи район салынып жатат. Кудайым буйрса, 1,5 жылдан кийин бүтөт. 5,5 миң үй-бүлөгө мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу 20 жылдык мөөнөт менен ипотекага турак жай беребиз. Мындан сырткары Нарын, Талас, Жалал Абад облустарында көп кабаттуу үйлөрдү салып жатабыз. Башка облус район шаарларга дагы долбоорлор даярдалып жатат. Аларды дагы мамлекеттик ипотекалык кызмат аркылуу кезекте турган жарандарыбызга беребиз. Мамлекеттик кызматкерби, мигрантпы же жөнөкөй ишкерби айырмасы жок. Кыскасы, жалпы өлкө боюнча менин үйүм 2021-2026 программасына ылайык 2026 жылга чейин 50 миңден кем эмес үй-бүлөнү турак жай менен камсыз кылабыз. Кийинки жылдарда Бишкектеги номер 1 тергөө абагын дагы кала сыртына көчүрөбүз. Ал жерге дагы кичи район түшөт. Аракеттерибизди сөз менен эмес, иш менен көрсөтөбүз деп жазган өз Facebook баракчасына президент Садыр Жапаров. Assalamu alaikum туугандар. Мен силерге азыр алтын байтек боюнча түшүндүрүп берейин. Алтын байтек адамдын 206 сөөгүн түзөйт, кан айлануусун жакшыртат, артроз, артрит, грыжа ооруларына жакшы жардам берет. Муну кийгенде бутта тамандан ысык өтүп, кан айлануусун жакшыртат, буту мустагандарга жакшы жардам берет. Муну кийгенден баштап мен bir gün эмес, 1,5 gün, bir sutkанын 1,5 суткасынын күйрүү күчтүү, эркин жана күчтүү, кубаттуу жүрүп атам достор. Андан кийинки бул биринчиси. Экинчиси дагы кеңеш берем, кимдин кан айлануусу начар болсо, койтулган кан болсо, бул батек дагы алтын батекте ошо кандын суюлушуна да жардам берет экен достор. Андан кийинкиси болсо, мен өзүмдөн такай башым ооруп, өзүмдү мындай алып жүрүшүм өтө начар эле, бирок ушул батекти кийгенден бери достор, өзүмдүн алып жүрүшүм, кубатым, күчүм аябай жакшы. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарга Толбай мырзанын медицинский центрine келип, ушу алтын батекти кийип, өзүңөрдүн ден соолугуңарды чыңдасаңар болот. Келгиле, дарлангыла, өзүңөрүнө көргүлө, мына жана патек дегенди алды, жакшы таасир берет экен. Мен күнү көзүмчө отуруп бүтүп тура албачу элем. Туалетке отурган мен туруп, таяк менен бүтүп кайра турчу элем да. Бүгүн баары туруп кеттим, кумандан баары эчтеке отуруп бетим жууп атам. Туруп көрсөткү. Туруп мына. Муну тура албачу мына отуруп турат. Даже айындағанды көрсе, мені үйттен көрсе тайып бош керек, асылында. Мен мындай болып қалдым, мен сүйініп атам мына. Bir gün, кешінде келген. Рахмат, бастырып қойды жасына. Өзі келіп, өзі шықты, рахмат. Мен толқындан өзіне айта албай жатам, жоқ рахмат. Басқа не десін білбей жатам, азыда толқындан тұра. Рахмат, ауырғандар келіп көрінгіле. Мына туғандар, мына результат жақсы, мына адыр жақшынақай түйді отырам. Турганда таяғы жоқ, нары басқанда деле болады. Шалты шоғыл болып қалды, жақшынақайлады. Ден соқты жақшынақай. Таяғы жоқ, жақшынақайды базар. Мені көрген білдерінде таяқ менен, балдақ менен де жүргім үйде. Адыр мына құдая шүгір бар болсам. 4 күнде результат берсек? 4 күнде результат. Мындан артық да жақсы болады. Құдай қалады. Садыр Жапаров автобустардын көрүстөнү атыккан жайга барды. Президент Садыр Жапаров 1 апрелде Бишкек шаарынын мэриясынын транспорт жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү департаментинин пландан тышкары текшерип барган. Анда көп жылдардан бери жараксыз абалга келген шаардык автобустар токтоп турат. Мамлекет башчысынын тапшырмасы менен жакын арада шаардын муктаждыктары үчүн 1000 жаңы автобустан турган кошумча парк эгелери күтүлүүдө. Борбор калаада транспорт маселесинин акырындап чечилиши менен баардык кичи автобустар шаардын четине чыгарылат. Президент Борбор калаанын муниципалитетине жараксыз болгон баардык эски автобустарды тез арада металломго чыгарууну жана аймагын кеңейтип жаңы автобустарга орундарды даярдоону тапшырды. Ушул эле башкармалыктын аймагында техникалык тейлөө станциясын куруу боюнча иштерди тездетүү тапшырылды. Аны келишим боюнча жаңы алынып келинген автобустардын өндүрүүчүсү болгон кытайлык завод курат. Техникалык тейлөө станциясында бардык жаңы автобустар күнүмдүк оңдоодон тез өткөрүлүп, алардын техникалык абалы жакшы сакталып турат.
Ленин шайлоо округу боюнча талапкерлерден биринчи арыз келип түштү. 31 мартта БШКга 28 майда өтүүчү Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутатынын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо талапкерлигин добушка коюу жөнүндө талапкер Эркин Бөлөкбаевдин өзүн өзү көрсөтүү тартибинде арыз келип түшкөн. Бул тууралуу БШКдан маалымдашты. Депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү 27 апрелде кошуп алганда аяктайт. Өмүрбек Текебаев элчиликке Германиядагы дипломаттардын аялдарынын бир тобу эшиктөр көргөнү келишти. 30 мартта Берлиндеги элчиликке Германиядагы дипломаттардын аялдарынын бир тобу эшиктөр көргөнү келишти. Бул тууралуу Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев соц тармактагы баракчасына жазган. Мен көп жолугушууларга баргам, көп делегацияларды тосуп алгам, бирок бул жолугушуу бизге өзгөчө жоопкерчиликти сездирди. Анткени Кыргызда эшиктерди көргөнү келет деген сөз бар. Аялдар майда чүйдөнү байкай билет, анан сөз кылышат. Ошондон бу айтор дүйнөнүн ар тарабынан келген аялдардан биз бир аз чочуладык. Бирок жолугушуу абдан жакшы өттү. Эски тааныштардай кубануу менен жолугушуп, сүйлөшүп, көңүлдүү болду. Кызуу талкуулар болду. Муну уюштурган Берлинде окуп жана иштеп жаткан кыргызстандык ыктыярчы кыздар менен балдар жакшы жардам беришти. Биз айымдарга Кыргызстан жөнүндө айтып, аларды Кыргызстанга чакырдык. Алар Кыргызстанга абдан кызыгышты. Кыргызстанга барууну ниет кылышты. Элчиликте Германиянын жаратылыштык коргоо союзу НАБУ менен биргеликте ак элибиздин изи менен деген көргөзмө ачылган. НАБУнун өкүлдөрү келген конок. Жалал Абад, Баткен жана Гербен аэропорттору оңдолуп жатат. Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы Баткен, Гербен жана Жалал Абад шаарындагы аэропорттор кандай жаңыланып жаткандыгы тууралуу маалымат берди. Манас эл аралык аэропорту ААК башкаруучулугунун төрагасы Манасбек Самиддинов 30-31 мартта аталган аэропорттордо болгон. Ал Баткенде асфальт бетон төшөлмөсүн, учуп конуу тилкесин жана учак токтотуучу жайларын оңдоо жана калыбына келтирүү иштери менен таанышкан. Самиддинов Гербен жана Жалал Абад аэропортторунда оңдоо калыбына келтирүү иштерине даярдыкты көрдү. Жалал Абад аэропортунун кире беришиндеги короо аянтчасын жакшыртуунун алкагында стелла орнотулду. Учурда аэропортко темир конструкциядан тосмо орнотуу иштери жүрүп жатат деп билдирди Манас эл аралык аэропорттун маалымат кызматы. Самиддинов жаңыланган аэропорттор башка аймактар үчүн авиациялык инфраструктураны өнүктүрүүнүн жакшы үлгүсү болоруна ишеним билдирди. Буга чейин президент Жапаров Кыргызстанда ички каттамдар жанданарын билдирген. Assalamu alaikum. Moskvadagi mekendештер. Подписчиктер, рахмат. Сиздер 1000 рубльден оюн кыл жакшы машиналарды кой бер дедиңиздер, туугандар. 3 секунд машина билет ала бересиздер, оюн башталды. Оюн бомба, туугандар. Алдыга эң алдыңкы машина кылып, туугандар. Toyota Men's койдук. Коробка автомат, объем 1.8'де, жылы 2007. Салон кожаный. Өтө чөткий машина, обзордон көрөсүздөр. Экинчи машинабыз. Черный Fit, туугандар. Азыркы заманда айдаган Fit деп коет. Жылы 2003, коробка автомат, объем 1.5'те. 220'га чыгат. 220 туугандар. Эле ойлоп коюңуздар, 220. Fit'тин карындашы бар, аялдарга, кыздарга утса өтө жакшы. Бул карындашы, красный. Бул дагы автомат, объем 1.3. Объем 1.3. Анан жылы 2003 туугандар. Өтө сонун машина, простой, өтө жакшы машина туугандар. Бирок кара Fit'ти унутуп калыппын, салон кожаный. Кара Fit кожаный, өтө жакшы машина. Эми бул Маздабызга келейик туугандар, 4-чү машинабыз. Бирок мунун жылы 99, бирок жаңы баш бербейт. 99 коробка автомат, таза машина. Главный доставщиктерге атадым, аркасы кеңири, өтө чөткий машина. Анан жерде бир уялчак машинабыз бар, өзүнчө эле уялып турат. Бирок уялганыга жараша назик болот экен. Жылы 2002, коробка механик, состояние өтө таза.
Бирок дискасы кымбат турат окшойт. Дискасы чөп кийген оператора. Эми туугандар, оюндун шарты. Бул оюндан машинадан кийинки приздерди айтайын. 120 конвертте 2000 рубльден акчалай приздерди койдук. 120 адам утат. Ошондо бул оюндан билеттин баасы 1000 рубль болот. 2150 адам ойнойт туугандар. Сиздер үчүн баштап бердим, адам аз. 2150 адам ойнойт. Билет алыш үчүн экрандагы номерге Сбербанк уланган. Акчаны которосуздар, чекти официальный документ кылып полный жөнөтөсүздөр, сиздерге тез эле билет барат. Анан Кыргызстандан билет алам дегендер үчүн WhatsAppка жазсаңыздар, мен Кыргызстан номерин айтам, билет алып алсаңыздар болот. Кыргызстан үчүн 1000 сом эле кылып койдум туугандар. Курс менен рубль менен сомдун айырмасы менен сиздерге подарка 1000 сом туугандар. Обзор менен машина менен таанышыңыздар, Кудай кааласа сиздер үчүн туугандар. Бишкекте сөз эркиндиги аллеясы пайда болду. Бишкек шаарындагы Ынтымак паркында сөз эркиндиги аллеясы пайда болду. Кечээ ал жерге журналисттер бактырак отурушкан. Акцияны президенттик аппараты уюштурган. Иш-чарага мамлекеттик органдардын жана эл аралык уюмдардын маалымат катчысы жана эл аралык уюмдардын маалымат кызматынын адистери катышкан. Акция Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында уюштурулду. Иш-чаранын максаты медиа чөйрөсүндөгү жаңы чакырыктарды жана идеяларды бейформал шартта талкуулоо. Улуттук онкология борборуна 1 миллион евролук эки аппарат сатып алынды. Улуттук онкология жана гематология борборунун брахитерапия бөлүмүнө бейтаптарды нур терапиясы менен дарылоо үчүн эң жаңы брахия аппарат сатып алынды. Бул туурасында Саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова аталган ооруканага барып, жабдууларды карап чыгып, адистердин иши менен таанышканда айткан. Аппараттардын жалпы баасы 1 миллион 400 еврону түзөрү белгиленди. Тиешелүү адистер, дарыгерлер, инженерлер, физиктер окутуудан өткөрүлдү. Улуттук онкология жана гематология борборунун брахиотерапия бөлүмүндө жыл сайын гинекологиялык оорулар менен жабыркаган 300 аял дарыланып келген. Дагы 2 жаңы аппараттын орнотулушу менен гинекологиялык гана эмес, башка оорулар менен да келген бейтаптарыбызга көрсөтүлгөн нур терапиясынын көлөмүн көбөйтө алабыз деп айткан оорукананын директору Бактыгүл Султангазиева. Ошондой эле борбордун поликлиникасын оңдоого бюджеттен 31 миллион сом бөлүнгөнүн, курулуш иштери жакынкы аралыкта башталаарын маалымдаган. Кыргыз-Кытай кызматташтыгына тоскоол болгон чектөөлөрдү алып салуу талкууланды. Министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытай коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү, Синьцзян уйгур автономиялуу районунун партиялык комитетинин катчысы Ма Синьчжуй баштаган Кытай делегациясынын өкүлдөрү менен жолугушту. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жолугушууда транспорт, логистика, энергетика, айыл чарба, туризм, маданият жана билим берүү тармагындагы эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун кеңири чөйрөсү каралды. Кытай менен достук мамилелерди өнүктүрүү Кыргызстандын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыты болуп саналат. Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасында жайгашкан өткөрүү пунктуларында инфраструктураны өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү, динамикалык жана инвестициялык кызматташууга тоскоол болгон айрым чектөөлөрдү алып салуу жана соода жүргүзүүдө өз ара пайдалуу шарттарды түзүү зарыл, деди Акылбек Жапаров. Ошондой эле ал Суардын мамлекеттик жана жеке ишканаларынын компанияларын Тоген айыл чарба тармагында жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, энергетика, транспорт жана логистика боюнча инвестициялык долбоорлорго катышууга чакырган. Өз кезегинде Ма Синьчжуй эки тарапты кызыктырган бардык долбоорлорду колдоого даяр экенин билдирип, коронавирус пандемиясына карабастан өз ара соода жүргүзүүдө жакшы көрсөткүчтөргө жетишилгенин белгилеген. Суар өз ара соода жүргүзүүнүн өсүү тенденциясын сактап калуу үчүн бардык зарыл болгон күч аракеттерди жумшоого даяр. Кыргызстанда бизнес жүргүзүү үчүн бардык шарттар түзүлгөндүгүн эске алуу менен Кытай инвестицияларын тартууга макулбуз, деди Суардын жетекчиси. Жолугушуунун жыйынтыгында Кытай делегациясынын башчысы Акылбек Жапаровду Суарга иш сапары менен келип кетүүгө чакырганы айтылды.